Гепатит оорусу боюнча бүгүн кенен сөз кылабыз. Мен бул ооруга 2004-жылы апрель айында кабылгам. Билинбестен туруп, бир үй бүлөдө бирөө гепатит болсо бардык нерсе ошол жерден жугуп атат да. Анан бизде гепатит жөнүндө негизи түшүндүрмө иштер жок. Деңгээлде дагы мындай көңүл бөлүнүш керек деген ойдомун да. Кайсы жерге кирбей гепатит көп дейбиз. Эмнеден жукту деген нерсени эч ким билбейт да. Өкмөт жактан каражат албаган. Каражат жетишпегендиктен гепатит ага вакцинация эмдөө жасалбайт. Мен мындай тез эле убакыттын ичинде өрчүп кетти, аябай өрчүп кетти. 3 жылдын ичинде уже мен баспай калдым да. Акыркы күндөр мына областной больница мен больница албай калган. Бишкектеги биринчи поликлиника, городской биринчи поликлиника. Bunun 1 айлык өмүрү калды, болду, алып кете бергиле деп чыгарып койгон. Сизди? Мени. Бизде бейтаптар кайрылганда, мисалы, пландуу жана экстренный деп бөлүнөт. Биз келген бейтаптын баарын жаткыза берсек, ал койкага батпайт. Үйүнү сата турган болсо айыл чергесинде 30 000 долларга чыгып чыкпайт да. А бир боорду алмаштырып келиш үчүн 32 000 доллар, 30 000 доллардан 40 000 долларга чейин акча кетип атат. Мына жогоруда айттыңыз, Байболсун мырза үйүн кредитке коюп, анан ошол акчаны барып операция жасатып кел депчи. Чынында азыркы бир адам бул үй бүлөсүндө жокчулук алып келип атат да. Кыргыз, Индияда канча деген адам каза болуп атат? Кегиле туугандар, жалпы ушул орунду барыбыз чуркап күрөшүп, ушул орундан арылсак, анан биздин мамлекет болот.